былтыркы орозодон быйылкы орозого чейин жетпегендер канча. Канчаган акчаларыбыз болсун, канчалаган тааныштарыбыз болсун, мен деген профессорлор болсун, доктор науктар болсун. Жок, бул нерсени Аллахтыкындай кыла албайбыз. Мен аялмынбы? Мен кандай кийинишим керек? Балагатка жеткенден кийин кандай буйрган болсо, мен эмнеге аткарбай жатам? Мен ким элем? Мени жараткан Аллах Таала ушундай даражага жеткирип сүйлөттүрүп койгон болсо, мени бастырып жаткан болсо, толук кылган болсо, болгону мага буйрук бергенини эмнеге аткарбай жатам? Дос деген кандай болот? Алла жолунда кызмат кылуу кандай болот? Ошону менен бирге күйөөлөрүбүз, жолдошторубуз менен болгон мамилени дагы. Биздин мамилелер кандай экен? Жолдошторубуз менен болгон мамиледе мен итаат кылып жатамбы? Же кыйкырып, айкырып турамбы? Айымдар, иншаллах, имандуу, таква, момун. Сиздер менен биздерди жүзүбүздө эки дүйнө жарык кылып, акыретте бейиште алтындан тажы кийгизген момундарды тарбиялайлы. Китеп окуу менен адам өсө алат. Канча окуган сайын, чындыгында айтайын, адам жашарат. Намаз бул бейиштин ачкычы. Kırgızca bağımda namazı. Allahu Ekber. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. سبحان ربي الأعلى الله أكبر صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله الله أكبر. Сиздин намаз окуйм деген жакшы ниетиңиз бар, бирок намазды үйрөнө албай, жаттай албай жаткан болсоңуз, мына ушул электронный жай намаз сизге намазды кантип окушту үйрөтөт. Сиздин намазды баштай албай, окуй албай жаткан досторуңуз бар болсо, туугандарыңыз бар болсо, мына ушул видеону жөнөтүңүз. Алардын дагы намаз окуп башташына сиз себепкер болуп калыңыз. Ааламдардын жаратуучусу, акырет күнүнүн падышасы, ырыскы берүүчү, эсеп китеп кылуучу Аллах Субхана Таалага чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Ошондой эле бул жашоого бизге жол көрсөткөн, кантип жашайбыз, кантип мамиле курабыз, кантип үй бүлөбүзгө тарбия беребиз, балдарыбызды кантип чоңойтобуз, жана да кантип ибадат кылабыз, бүгүнкүндөй күндөрдө кантип бири-бири менен жолугушуубузду көрсөтүп берген пайгамбарлардын сайиди Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар болсун. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мактанып айтып келген өзүнүн үлгүлүү үй бүлөсүнө жана анын жанындагы эң кымбат достору сахабалар жылдыз сыяктуу досторуна салам дуалар болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Машаллах, Аллага чекшүүлөр болсун. Бүгүнкү уюштурган кыздарыбызга Аллах Таалам иштерине, жумуштарына ийгиликтерди берсин. Ушундай өздөрүнүн окуган, сүйгөн китептерини бардык жерге таркатып, бардык элдерге ушу китеп сүйүүчүсү кылып, ушундай иш-чараларды уюштуруптур. Буларга чоң ыраазычылык. Өзү негизи адам баласы жөн эле жашай бербейт экен. Жашоого келиштикте бир максаттары болот экен. Ошол максаттары качан гана туура белгиленген болгондо, ошол эмнеге келгенин, эмне кылып жатканын, эртең күнү кайда барарын билгенде гана адам тууру жолун табат экен. Мен сиздерге бүгүн мына азыркы убакта Шабан айында турабыз. Иншаллах 20 күндөй калды бизге ушундай кубанычка толгон, жакшы кабарларды берген, ырыскы, береке, нурга толгон, Куран түшкөн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгон Рамазан айы келе жатат. Сиздерди Рамазан айы менен келе жаткан куттуктаймын. Эми бизде ибадаттар көп экен. Аллах Таала буйрган Куранда намаз,
жоолук, зекет, хажга баруу, мына ушул ибадаттардын баардыгы эл көрүп турат экен. Кээде мына ушул ибадаттарды аткарабыз деп биз риода кылып коет экенбиз. Намазга мен мечитке барып жатам, же болбосо дагы бир амалдарды аткарып жатам деп. Бирок бул Рамазан айындагы туткан орозону эч ким билбейт экен. Мына ушу үчүн Аллах Таала эмне дейт? Силердин кылган баардык ибадаттарыңар өзүңөр үчүн, ал эми туткан орозоңор мен үчүн дейт. Аллах Таалам фарз кылган орозону толук тутуу, ибадаттарды аткаруу Аллах Таалам насип эткен болсун. Ошол айга эсен аман жеткирсин. Ошол айга жеткирип, таравих намаздарын окуп, көп зикир айтып, ибадат кылып, орозону толук тутуштук кармоо насип эткен болсун. Себеби биз кайдан билебиз? Былтыркы орозодон быйылкы орозого чейин жетпегендер канча. Аллах Таала жеткирип, орозо тутуп, ошол күндөрү амал кылалы. Бул Рамазан айында кандай деп билебиз? Рамазан айында Аллах Таала Куранда айтат, 13-сүрөнүн 11-аятында. Бир коомдо адамдар өзүнү өзү өзгөртмөйүнчө Аллах аны өзгөртпөйт деп. Демек, биз келе жаткан Рамазанга өзүбүздү өзүбүз өзгөртүшүбүз керек. Өзгөртүүдө кантебиз? Эң биринчи Аллах менен болгон байланышты өзгөрт кылабыз. Ал кандай байланыш десе, Аллахты жаркын тааныбыз керек биз. Аллах мени жаратты, ааламдарды, асман, жерди, сууну, ташты жаратты. Жана мына ушул жерде отурган баардык айымдарды, энелерди, инсандарды Аллах жаратты. Мына отурабыз, баардыгыбызда экиден көзүбүз бар, жалтыраган, бирден биринен сулуу. Ушул көздөрүбүз менен бири-бирибизди көрүп турабыз. Жана мурдуларыбыз, сүйлөй турган ооз тилдерибиз бар, угуп жаткан кулактарыбыз бар. Мына ушуну бизге Аллах Таала неемат кылып берди. Бул нерсени биз өз колубуз менен жарата албайбыз. Эгер кандайдыр бир себеп менен бир жер кемчилик болуп калса, биз аны Аллахтыкыдай кылып оңдой албайбыз. Канчаган акчаларыбыз болсун, канчалаган тааныштарыбыз болсун, мен деген профессорлор болсун, доктор науктар болсун, жок, бул нерсени Аллахтыкындай кыла албайбыз. Мен бул нерседе Аллахты таануу жөнүндө кичинекей маалымат берип жетип жатканым. Аллах Тааланын ушул берген неаматтарына шүгүр кылалы. Ушул жерге бастырып келген Аллага шүгүр кылалы. Колдорубуз менен көрсөтүп, бутубуз менен бастырып, Аллахтын сөздөрүнү сүйлөй турган инсандардан кылган болсун. Жана бул жөнүндө албетте Аллахты таануу үчүн көптөгөн биз акыл жүргүзүшүбүз керек. Куранда аяттар бар. Силердин түсүңөрдү, тилиңерди ар түрдүү кылып койдум, силерди акыл жүргүзсүң үчүн деп. Демек биз акыл жүргүзүшүбүз керек. Раббибизди таанышыбыз керек. Биз бир алсыз, муктаж, кудуретсиз бир инсанбыз. Адам качан гана өзүнүн алсыздыгын билгенде гана, кудуретсиздигин билгенде моюн сунат. Жана андан кийин эле эмне кылабыз десе, биз өзүбүз менен болгон мамилени оңдойбуз. Аллахты таанып алдыкпы? Өзүбүз менен болгон мамиле. Өзүбүз менен кандай мамиле? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп берген сүннөттөр менен. Ал кандай десе, мен аялмынбы? Мен кандай кийинишим керек? Балагатка жеткенден кийин кандай буйрган болсо, мен эмнеге аткарбай жатам? Мен ким элем? Мени жараткан Аллах Таала ушундай даражага жеткирип, сүйлөттүрүп койгон болсо, мени бастырып жаткан болсо, толук кылган болсо, болгону мага буйрук бергенини эмнеге аткарбай жатам? Мен жолукту Аллах ыраазы үчүн кием. Аллахтын айткандарын аткарам. Эми өзүм эмнени жеп жатам? Адалбы, арамбы? Жегенибизге карайбыз. Ар бир нерсени жегенде аны текшеребиз. Эмне туш келсе жебейбиз. Себеби бул тууралуу дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрү бар. Бул тууралуу китептер бар. Бул тууралуу азыркы күндө туура тамактануу жеткирген мыкты айымдар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан айтат:
Ал bir күндө 2 жолу тамактанган дейт. Ал дейт, өмүрүндө ак нан жеген жок, эленген нан жеген жок дейт. Демек, жеуиш тууралуу дароо эң туура маалыматтар, хадистер бар. Жана Аллах Таала Куранда айтат: эгер силер дейт, намаз окуп, Рамазанда орозо тутуп, күйөөлөрүңөргө итаат кылып, Аллахтын буйруганын толук аткарсаңар, момун болсоңор, мен силерге түбөлүктүү бейиш даярдап койгонмун дейт. Ал бейиште дейт, астыңардан дарыялар түрлөп агып турат дейт. Андан ал жерде дейт, ушундай кандай десек, ушундай жерлерде отурасыңар дейт. Алтыннан жасалган идиштерде, жибектен жасалган арка балыштарда силер сөйкөнүп отурасыңар дейт. Силер эмнени кааласаңар, ал жерге алдыңарга келип турат дейт. Эмнени эңсеп койсоңор дейт. Ал жерде силерге ушундай кызматчылар бар дейт. Ошол жерде дейт, Куран аяттарда эң биринчи силерге суу ичимдиктери берилет дейт. Түрлүү даамдуу дейт. Андан кийин жер жемиштер берилет. Андан кийин силерге өзүңөр каалаган куш эттери келет дейт. Демек, жеп ичүү тартибин дагы жараткан Куранда бизге айтып кетиптир. Жеп ичүүдө, кийим кийүүдө, анан бири-бирибиз менен мамиле кылууду дагы Аллах Таала Куранда айтып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөт кылып көрсөтүп берген. Бири-бирибиз менен кандай мамиле кылабыз? Бири-бирибиз менен кандай дос кыла болобуз? Бири-бирибизге аманат кылганда кыянат кылбаштык. Дос деген кандай болот? Алла жолунда кызмат кылуу кандай болот? Ошону менен бирге күйөөлөрүбүз, жолдошторубуз менен болгон мамилени дагы. Биздин мамилелер кандай экен? Жолдошторубуз менен болгон мамиледе мен итаат кылып жатамбы? Же кыйкырып, айкырып турамбы? Мага пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрү, энелерибиздин үлгүлөрү жетпей жатабы деп биз бул нерселерди китептерден алып окуйт экенбиз. Амал кылат экенбиз. Жана да бала тарбиялоодо балдарымды мен Аллах айткандай тарбиялап жатамбы? Алла ыраазы болгон жерде тарбиялап жатамбы? Эртеңки күнү мен өтүп кеткенде жашоодон булар артымдан дуа кыла турган балдар болуп жатабы? Ошол балдарды тарбиялоодо мен татыктуумунбу? Өзүм жаратуучумду тааныймынбы? Өзүм үлгү болуп жатамбы? Эне качан өзү үлгү болсо, балдар көздөрү менен аткарат экен. Эч убакта биз Аллах берген кулагыбыз бар. Ага айтабыз, айта беребиз. Бирок эң негизгиси биздин басып турганыбыз, сүйлөгөнүбүз, жүргөнүбүз, ошол жерде ошол балдардын атасына кылган мамилелерибиз бул даават болуп калат экен. Демек, биз бул нерсени айтуу менен эмне дейбиз? Биз өзүбүз үлгү болушубуз керек. Туура, аябай көп фарздар Курандагы, намаз, орозо, жанагындай ибадаттар толтура, кайрымдуулуктар, көптөгөн жакшылыктар. Бул нерселер биз тирүү мезгилибизде гана аткарат экенбиз. Качан гана биз тирүү болгонубузда намаз окуп, ибадат кылып, жолугубузду салынат экенбиз, жана да көптөгөн кайрымдуулукту кылат экенбиз, зекет берет экенбиз. Бирок бул нерселер биз өлдүк, өчтүк экен. Биз өлгөндөн кийин дагы токтобой, түгөнбөй тура турган бул тарбия, бала тарбиясы парздардын парзы айын болот экен. Мына ошон үчүн бүгүн айымдар экенбиз. Айымдар, иншаллах, ыймандуу, таква, момун. Сиздер менен биздерди жүзүбүздө эки дүйнө жарык кылып, акыретте бейиште алтындан таажы кийгизген момундарды тарбиялайлы. Жана да бул жерде биз Рамазанга даярдоо боюнча айтып атабыз да, ошондой эле биз инсандар, эгер адам ушундай болуш керек, кичипейил да, Аллахтын алдында таква, момун болуш үчүн, бейишке кирүү үчүн биз өзүбүздү өзү оңдошубуз керек. Качандыр биз адашып бирөөдү ушактап койдук. Же болбосо гыйбат кылып койдук, инсандык ката кылган болсок, же бирөөлөрдү капа кылган болсок, тартынбай кечирим сурайык. Себеби бардык амалдарыбыз бул биздин бейиште даражаларыбыз көтөрөт экен. Өзү негизге бейишке Аллах Таалам киргизет деп келет. Бирок биздин кылган амалдарыбыз бейиш даражалары менен чыгат экенбиз жогоруга. Ошон үчүн келиңиздер, Рамазанга чейин кимди капа кылган болсок,
катуу сүйлөгөн болсок кечирим сурайлы, анан көбүрөөк тооба кылалы, истигфар айталы, эч убакта уялбайлы. Мына жолдошубуз менен де жашап жатсак, балким аны биз капа кылдык, укпай койдук, тартынбайлы. Себеби Аллах Таала эң жакшы көрөт кичипейилди. Аллах Таала көп сураганды жакшы көрөт. Ошон үчүн Аллахтан ыраазычылыгыны, бейишин үмүт кылган инсан кечиримдүү болот, кечирет, бири-бирин жакшылыкка чакырат. Ошондой эле туугандардын арасын оңдойбуз Рамазанга. Биз туугандарыбыз менен карым катнашта бололу. Кимде ким туугандар менен жакшы катнашса, анын өмүрү узун болуп, ырыскысы кенен болот дейт. Туугандарыбызды зыярат кылалы, алар менен биргеликте бололу. Эгер кандайдыр бир ортолорудо кеткен болсо, ошолорду барып жакшылыкка чакыралы. Көбүнчө бул нерселерге эркектер да алар. Аял ички тон, эркек сырткы тон деп келет. Демек биз өзүбүз аракет кылалы. Жүрүң атасы, же болбосо жүрүңүз апа, барып зыярат кылып келели. Туугандар менен катышалы. Себеби дегенде биз бул дүйнөдө убактылуу ганабыз. Бул жашоодо аманат гана. Бара турган үмүт кылган жерибиз бейиш. Ошол бейишке татыктуу болуш үчүн биз өзүбүздү өзүбүз тарбиялайбыз. Кыздарым, бүгүнкү долбоор китеп боюнча экен. Ушул китептерди окуу менен адам сүйлөй алат. Китеп окуу менен адам өсө алат. Канча окуган сайын, чындыгында айтайын, адам жашарат. Адамдын башы иштеп турган сайын, мээлери иштеп турган сайын адам жашарат. Китепти окуңуздар. Биз китеп окуу берүү менен балдарыбызды өзүбүз үйдө окусак, алардын оюнчугу китепке айланат. Эгер биз гаджет, телефон менен отурсак, балдарыбыздын азыркы күндө үйрөтпөсөк деле баары телефонго жакын болуп калды. Азыркы күндө ушул коркунучтуу, эң жаман телефон деп айтып кетүүбүз менен анын ичинде жакшы жактары да бар. Туура, биз балдарды алаксытабыз деп телефондор берип коюп жатабыз. Телефонду дагы туура колдоно турган жакшы жактарга колдонсок болот. Ошол китептерди окуу менен бүгүнкүдөй долбоорлорду уюштуруп, окуп, сиздерге бир жакшылыкты айтып кетейин. Мен кичинекей өзүбүздүн тажрыйбабыздан китеп окуу үчүн көбүнчө энелер балдарыбызды оку деп урушат экенбиз. Эмнеге китеп окубайсың, тур, телефонду колунан жулуп алат экенбиз. Мен 3 уул, 3 кыздын апасымын, 11 неберем бар, Аллага шүгүр. Бул жерде мен эмнени айтам? Чоңдорум алхамдулилла окуп, өздөрүнүн жумушуну таап, анан 16 жашта азыр кызыбыз бар. Ошол 10 жаш убагында карасам, азыр частный школ деп коет, жеке окуу жайлар. Эртең менен кетет, 5терде келет үйгө. Жанагы кыз кошумча китептерди окубайт. Анан аны оку деп айтам да, эне катар оку, мына деп берсем кызыкпайт. Анан өзүмдүн жаш убагыма бир кайрылдым дагы. Мен китеп кызыккан убагым качан болду эле? Бир эжекем турмушка чыкса, ошол түшкөн жер баары китеп окуйт экен. Алардын үйү ушундай чоң болчу, ошол чоң үйдүн ичи толо китеп болчу. Мен ал китепке элдер курсак ачып, тамакка чуркаса, мен китеп окуганга чуркачумун. Ошону ыкманы мен кандай кылам деп кызымды эң биринчи Дордойдогу Жунхай жана китеп саткан жерлерге алып барсам, анча болбоду. Анан мен атайын китепканаларга ээрчитип бардым дагы, ошол кызга көрсөттүм. Тим эле кызым чуркай баштады. Себеби ээрчитип барып көрсөтүү бул башка нерсе. Мына ошол күндөн баштап сен өзүң тандап ал дедим. Кызым эмне кылды? Ошол китептердин ичинен бирөөсүн тандап калды. Бирок ушул жерде дагы окуйбуз десек, адашып кетпейли. Мен да кызыккан китеп экен, сыртын көрсөм. Ал китепти алсак, ал гейлердин китеби болуп калды. Гейлердин китеби экен, аябай кызыктуу кылып коюптур. Балдарыбызды биз окуган китебине да карашыбыз керек. Өзүм кошуп баргам, аны кызыктырам деп. Анан мама, бул башкача экен го апа деп калды. Анан карап чыгып карасам башка. Сатуучуга келип, бул эмне деген китеп? Эмне үчүн десек, бизде ушундай бөлүм бар деди. Атайын ушундай. Аябай кооз кылып коюптур. Андан кийин биз аны коюп,
кызыма түшүндүрүп берип, сен дагы танда деп. Ошол жерден ал өзүнө жаккан китеп тандады. Анан китепти кармап туруп, апа, кымбат экен го дейт. Макул кызым, сен жакшы көргөн китепти ала бергин. Ошол күндөн баштап ошол кызым китепти окуй баштады. Демек, балдардын биз аларды айта албайт экенбиз. Алардын кызыккандарыны, өздөрү кызыккандарыны алып окугандан кийин ал окуй баштайт экен. Андан кийин ал дагы окуй баштады. Альхамдулиллах, азыр күнү окуу жайында окуп айтып атпайбы? Апа, мага китеп керек. Китеп окубасам башым жарылып кеткидей болот. Жаңы китеп дегенди каалап калат экен да. Бул эмне десе, менин өзүмдүн кичинекей тажрыйбамдан. Баягы качан адам өзү көзү менен көргөн нерсени аткарса, бул пайдалуу болот экен. Ошон үчүн балдарыбызды жетелеп китепканаларга апарайык. Анан ошол неберелерим бар, окугандары бар менде. Эмне кылдым балдарды? Эс алуу күндөрү атайын китепканаларга эртип барсак болот. Мына бүгүн кыздарыбыз дагы толтура жерлерге китептерди ачыптыр. Бишкекте көп китепканалар, сөзсүз сатып алуу эмес, китепканаларга барып дагы алып окутсак болот. Эмне кылдык десе, бул келечектеги балдарыбызга өнөкөт адат болсун деп, мына ушундай ушул тажрыйбамды көрсөтүп сиздерге айтып жатам.